Мен карындашымды да башка бирөө келип ушинтип зордуктап кетсе деп эмнеге ойлобойсуңар? Мен айта кетсем, кыздардын бузулуп ушу башка чет мамлекеттерге күйөөгө тийип кеткенине балдар түздөн түз себеп да. Себеби дегенде мисалы силер маршруткада түшкөндө балдар барыңар тең эле. Мисалы кыска көйнөк, кыска юбка кийип турган кыздарга кадимкидей көзүңөрдү кысып, тиишип ушундай кыласыңар, А мондай нормальный узун шим кийип, жашнакай болуп жүргөн кыздарга силер өмүрү сүйлөбөйсүңөр. Ошон үчүн силер мисалы силер деген мисалы кыска көйнөк кийгендерге кызыгасыңар, мойнуңарга эле алга турабы? Анан ошолорго силер кандайдыр мындай мамиле жасаганда алар деген огуш бетер жеңил ойлуу да кыздарчы. Ошон үчүн силер деген анын намысына тийип, кайра наоборот деген аны какштап салсаңар, ал кыз экинчи анысын кийбей калмак. Ошон үчүн кыздардын башка чет мамлекеттерге күйөөгө тийгенине, кыздар денесин сатканына да балдар себептүү. Мисалы балдар эмнеге ойлонбойсуңар кыздарга барып атканда, мен карындашымды да башка бирөө келип ушинтип зордуктап кетсе деп эмнеге ойлобойсуңар? Ошон үчүн балдарда да намыс жоктун айынан кыздардын ушундай сойкулукка барышына балдар түздөн түз себеп деп ойлойм мен.